Салам достор. Мен сіздерге азыр инкам кешке $20 кантип депозитке сала алабыз ошол жөнүндө көрсөтүп берейин. Ал үчүн биз инкам кешке кабинетке киребиз дагы мына менюдан депозит деп турат го. Ошо депозит деген басабыз. Андан соң мындай ылдый жылып туруп мына жерге өзү эле автоматически жазылат. Ушуну оплатить дегенди басабыз. Оплатить дегенде басканда кандай эмне менен оплатить этесиңер? Карта мененби, Киви, Яндекс, Payer, Advcash, Perfect Money, биткоин ушундай немелер менен дагы толтурса болот да. Мен азыр Payer рубль тандайын. Payer рубльды тандаганда ушул жерге мындай болуп чыгып калат. Текшериш керек. $20 10 күнгө. Курс 73.99'dan. Демек $20 $1479.08 рубль болот. Биз азыр мына реквизитти скопировать этип неме комментарий деген жерге мына номерди жазабыз, катталган номерди. Так, оплату подтверждаю. Для ускорения обработки платежа отправьте чек. Демек биз азыр мына реквизитке Payer'ден акча которобуз. Биринчи Payer'ге киребиз. Мына рубльди тандап туруп перевести средства деп туруп Payer рубльди тандайбыз. Ушул жерге так, рубль 1480 кылайын. 1480 котороюн. Номер счета дегенди азыр биз скопировать эткенди бул жерге вставить кылып коебуз. Комментарийге сөзсүз түрдө катталган телефон номерибизди жазабыз. +996 773 36 73. Мынакей достор, ушундай кылып туруп далени басабыз. Отправитель 7615 7615 туура. Подтвердить. Закрыть. Мынакей мынага кирсеңер комментарий деген жерди, мына жерди скриншот кылыш керек. Ушул жерди скриншот кылып туруп эми биз кайра сайтка барабыз. Сайтка келип туруп мына оплату подтверждаю деген басабыз. В ожидании деп турат. Эми биз Телеграмга барабыз. Мына Телеграм деп турбайбы? Ушул Телеграмга барып туруп главный меню отправить чек. Ушул жерге азыркы скриншот кылган акчабызды ушул жака жөнөтүп туруп добавить подпись деген жерге телефон номерибизди жазабыз. +996 773. Мынакей эки скриншотту тең жөнөтүп. Эми бир аз күтүп турабыз. Боттон бизге подтверждено деп. Мынча минуттун ичинде эле депозит активирован деп жооп берди боттон. Эми биз сайтка келебиз. Мынакей мои депозиты активный депозит $20 болуп калды. Болду, ушул актив болду.
эми биз бал чогултуп күнүнө процентибизди өстүрөбүз.